Эми спорттук кабарларга кайрылалы. Тагыраак айтканда спорттун айланасындагы туура эмес адилетсиздүүлүк тууралуу. Кыргызстандык Дастан Шаршеев TNA эрежеси боюнча дүйнөлүк чемпионатында болгон орусиялык Антон Калинин менен коюшуусу жаңжал менен аяктады. Мелдеш Татарстандын Казан шаарында өтүп, анын 1-8 финалынын алкагында болгон. Беттешүүнүн жыйынтыгы орусиялык спортчунун эсебине аяктап, бирок кыргызстандык Дастан Шаршеев калыстардын мындай чечимине макул болбой, рингтен чыгуудан баш тарткан. Көрөрмандардын көбү биздин спортчуну колдогонуна карабастан, уюштуруучулар Шаршеевди күч менен чыгаруу максатында күзөт кызматын чакырышкан. Аларга дагы моюн бербеген кыргызстандык спортчуну аягында айласы кеткен башкы калыс сени Орусия аймагынан депортация кылып, же болбосо каматып коебуз деп коркуткан. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас тебя просто депортируют с страны, и ты это сообщение вам не вернешь. Или же закроют. Смысл какой? Нету такого. Спокойнее, спокойнее. Все, пошли. Спокойно. Пошли. Вот и все. Пошли. Давай. Все. Тебя и так зал поддержит. Бир нече жолу сурангандан кийин Шаршеев микрофон аркылуу көрөрмандарга кайрылып, алардын өзүнө жан тарткандыгын белгилеп, калыстардын чечими акыйкатсыз болгонун белгилеген. Кийинчерээк кыргызстандык спортчу өзүнүн айткандары тууралуу кайрылуу жасады. Анда ал эрежелердин одуно бузулганын, апелляция менен уюштуруучуларга кайрылганын, бирок андан эч кандай майнап чыгаарына көзү жетпестигин айтты. Мындан тышкары Шаршеевди полиция кызматкерлери дагы чакырып, суракка алганын кабарлаган. Негизи эле адилетсиздүүлүк тууралуу спорттун көп түрүндө кездешет, жада калса Олимпиада оюндарында дагы кездешиши мүмкүн. Шаршеев менен Калининдин таймашуусунун профессионалдык баа берүү суранычы менен биз студиябызга Кыргызстандын ММА боюнча академиясынын вице-президенти Сейтек Оморовду чакырганбыз. Сейтек мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга келгениңиз үчүн чоң рахмат. Айтсаңыз, бүткүл таймашты көрүп чыктыңыз, сизде кандай пикир калды? Биринчиден айта кетчү нерсе, мындай фактыларды четке турта албайбыз. Мындай адилетсиздүү чечимдерди башка турнирлерде эле көрсөтүп жүрөт, бирок мага судьялардын чечими кызыктуу факт алып келди. Анткени TNA версиясы өзү рейтинги салыштырмалуу чоң эле турнир. Биринчиден айта кетчү нерсе, бул эң биринчиден алардын рейтингине мындай жаман факт, рейтингти чүрүүчү факт деп койсо болот да. Айта кетчү нерсе, мен видеону карап чыктым. Биринчи, экинчи раундда эки спорт чебер бири-бирине равный бой болуп атты. Үчүнчү, төртүнчү раундда Дастан спорт чеберибиз активдүү кыймыл аракет кыла баштады десек болот. Үстөмдүк кылды дегениңизби? Негизи 3 раунд экен, анан ошол өзүнүн айтуусу боюнча, Дастан Шаршеевдин айтуусу боюнча 3 раунд ошонун бардык раундунда эле үстөмдүк кылгам деген ой бар да, анан бирок ошого карабастан 3-чү раундда дагы нокдаунга кетирдир да өзүнүн атаандашын. Ошого карабастан дагы 4-чү дагы бир кошумча дагы бир раунд эметишиптир, коюшуптур. Ошого көз карашыңыз кандай? Ошонун жыйынтыгында да утулуп калып атат да. Бул ММА версиясынан тышкары, бул көбүрөөк К1 версиясына жакын болуш керек. Бул спорт турнири. К1 Муай-тай полный контакт деп коет, болевой приемдор жок. Бул жерде нокдаун көп нерсени, көп очкону берет деп ойлойм. Судьялар менин оюмча 4-чү раунд бергени өзүнүн спорт чеберине шанс бергени деп ойлойм. Айтсаңыз, ушундай калыстардын адилетсиздүүлүк чечим чыгарышы менен кантип күрөштүү болот? Негизи эле мындай дагы турнирлерде эмес, негизи Олимпиадада эле, дүйнөлүк чемпионаттарда деле ушундай менен кыргызстандык спортчулар кездешип келет да. Деги эле мындай көрүнүштөр көп эле, мындай биздин спорт түрдө. Мындай көрүнүштөр көп эле, андай фактылар көп эле, өйдө айтып кеткендей. Бирок бун менен күрөш алабыз деп катуу чечим кыла албайбыз, анткени өзүнүн өлкөсүндө өткөрүп аткан турнир, өзүнүн көрөрмандарын карап туруп ушундай чечим кылып койгон фактылар көп.
Бирок ушул турнир рейтингин өзүнүн рейтингин сыйласа, мындайга жеткирбеш керек эле да. Айтсаңыз, негизи эле акыркы учурда ММА ушул эрежеси таймаштардын акыркы жылдары Кыргызстанда өнүгүүсүн байкап жатабыз да. Азыр кандай иштер жүрөдү жана алдыда кандай пландарыңыздар бар? Азыр буюрса биздин жеке академия ММА катары эле айтпасак, башка биздин коллегалар көп эле аракет кылып атат, биз дагы өз тарабыбыздан аракет кылып атабыз. Биздин баарыбыздын эле максатыбыз Кыргызстандын желегин башка өлкөдө желбиретүү, көтөрүү. Анан эң чоң максатыбыз ошо рейтинги чоң турнирлерге, Bellator, UFC турнирлерине биздин спортчуларыбызды жиберүү. Ал иш аракеттер боюнча буюрса жакшы 2016 жылы жакшы иш аракеттерди кылдык. 2017 ушул быйыл дагы көп максаттар болуп атат, ал да ишке ашат деп ойлойм. Негизи жаш спортчулар арасында кандай иш-чара жүрүүдө сиздер тараптан? Жаш спортчулар быйыл бул тенденция деп коет, бул ММА чөйрөсү Кыргызстанда буюрса Центральный Азияда жакшы результаттар көрсөтүп атат. Аны менен результаттын артынан бул спорт менен кызыккандар көп, жаш жигиттер катышам дегендер көп. Аны менен атайын спорт клубтар ачылып атат. Биздики да буюрса шаарда ачылат, региондордо да ачылат. Ошону мүмкүнчүлүктөрдү берип турабыз. Сейтек мырза, рахмат. Маегиңизге Кыргызстандын ММА боюнча академиясынын вице-президенти Сейтек Оморов 11 каналынын бүгүнкү коногу болду. Ийгилик каалайбыз сизге. Сиздерге да рахмат.